Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Кол коюлган документтердин арасында өкмөттөр аралык кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашуу, аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, суу энергетика жаатында коргонуу жана башка тармактардагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча макулдашуулар бар. Мындан тышкары эки өлкөнүн бажы кызматтарынын маалымат алмашуусу тууралуу протокол түзүлдү. Саламаттык сактоо, билим берүү, спорт жана маданият жаатында, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча түшүнүшүү меморандумдарына кол коюлду. Кыргызстан жана Өзбекстандын мамлекет башчыларынын жолугушуусунда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызыкчылыгына толук жооп бере тургандыгы айтылып, бул долбоорду ишке киргизүү үчүн тараптар чогуу иштөөнү улантышары белгилүү болду. Ошондой эле аймактагы жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү үчүн эл аралык Ташкент-Анжиян Ош-Эркештам-Кашкар каттамын жандантуу макулдашылды. Эки өлкөнүн ортосунда автобус, темир жол жана аба каттамдарын калыбына келтирүү, жүк ташуу, жүргүнчү жана туристтик агымдын көбөйүшүнө өбөлгө түзөрү белгиленди. Бир суткада 63 кишиден вирус аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкекте, Чүй, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарында бирден бейтап каза болду. Орусияда өрт кырсыгынан кыргызстандык мигранттардын эки баласы каза болду. Кырсык 11 мартта Сургут шаарында жеке тамдардын биринде болгон. Өрт өчүрүүчүлөр барганча үй жалындап, чатыры урап түшкөн. Каза болгон 9 жана 6 жаштагы балдар өрт чыккан учурда үйдө жалгыз болгону аныкталды. Учурда балдардын апасына тийиштүү жардам көрсөтүлүп, Сургуттагы кыргызстандыктар колдоо көрсөтүшүүдө. Талас облусунда күйүүчү майды мыйзамсыз ташып бара жаткан оор жүк ташуучу унаа кармалды. Күйүүчү май ташуучу унаа Бишкек-Ош жолундагы Чичкан капчыгайынан кармалган. Жүктүн жалпы көлөмү 30 тоннадан ашык болгон. Учурда тиешелүү экспертизаларды дайындоо менен иштин бардык жагдайларын жана бул фактыга тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Экс-министр Тилек Токтогазиевдин айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн көпчүлүк азык-түлүк экологиялык жактан таза эмес. Анын айтымында айыл жеринде көпчүлүк учурда сапатсыз дарыларды колдонушат. Жер-жемиштерге азык катары берилүүчү дарылардын 4 категориясы бар. Алардын эң зыяндуулары Кыргызстанда кеңири колдонулуп жүрөт. Ошондой эле айыл чарба багытында Кыргызстанга Европада тыюу салынган дарылар да кирерин билдирди.